Билим каналда билим каналы може айтылды. Академия наукта може чыгарып коюп турган адам сөзүн. Мына сөйөктөр сыртта жатат деген видео бизге өздүк булактардан келди. Бул видеону тарткан адам бул мынакей Илимдер Академиясында дегенин угууга болот. Бул сөйөктөр эмне болгон сөйөктөр? Экспонатпы же экспонат эмеспи? Алар эмне үчүн сыртта жатат? Биз чоо жайын тактаганы келдик. Мынакей Илимдер Академиясында азыр ремонт иштери жүрүп жатыптыр. Биз менен чогуу болуңуз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Кеттик анда. Анан ким жооп берет сизге? Директор айтпадыбы азыр сизди жооп берет деп, апи? Биринчи келишели деп атпайбы? Жок, эмне келишесиз? Сиз видеону көрдүңүз да? Көргөн жокмун дейм. А мен көрсөтөйүнбү сизге, Мынакей видеону көрсөтөйүн сизге. Мыналарча. Буну мындай болду да. Биздин ошол жакта немеси бар, кабинети бар да. Ошол жак жабылып, анан муну ошол жерге коюп койсо, строительдер алып чыгып салышыптыр. Мынча коридордон ар жакка киргизип койгучу, эч кандай уруксаты жок эле. Анан азыр мен археологду чакырдым. Буларды сенин бүт немелериңди, материалдарыңды баарын бул жака чыгарып салыптыр. Ал депчи. Азыр келип бүт баарын жыйнап алып кирет. Ишенбесең ушу подвалдын азыр алып киреби? Жок, муну ошол строительдер алып чыгып салыптыр да коридордон бизге айтып. Азыр көрсөк болот буларды? Бул не болгон сөйөктөр негизи? Жок, мен деле билбейм. Жүргүлүчү, бас көрөлү. Көрөлүчү жүрүңүз. Жок, бул археологический раскопкалар, алар билет. Мен билбейм. Мен жөнүн историкмин. Негизи экспонаттар кандай сакталышы керек? Тыныстан мырза. Азыр бизде экспонаттар деген негизи акай кургак шайлар. Ал биздики азыр көрсөтөм тияктан, экспонаттарымды. Жок, мындай сыртка сиздерде мындай көзөмөлдөнөт да, бул баалуу экспонатпы же мындай эле сөйөкпү? Муну ушу археолог айтпаса мен билбейм да азырчы. Экспонаттар бул жакта экен, бул деген кайдан келген, ушу археологдор тактасын эмне экен. Мен ошону айткам, бул жак анан үстүндө бар биздикичи. Үстүндө. Анан булар ушундай кай жактан алып чыкканын мен өзүм дагы билбей атам ошону. Эмне болгон сөйөк, сиз билбей экенсиз анда? Жок, ошону мен билбеген үчүн ошол ызылдап атабыз да. Анан тартып жөнөтүп коюптур дейт. Негизи кандай сакталыш керек сөйөктөр? Ошону айтып бериңизчи мага. Мындай экспонат, эгер баалуу экспонат депсиздер. Баалуу экспонаттар бүт барын азыркыдай көрдүңбү? Ошондой сакталыш керек негизи жайларда. Кургак жерде, кургак жерде, ачык, талкаланбай турган, күн тийбеш керек ага. Бул балким кай жактан тартылганын билбейм, бирок балким ал мен ачык айта албайм да эмне экенин. Билгенде гана айтпасам. Кимден сурасак болот анда? Муну археологдордон сураш керек да. Буга кандай чара көрүлөбү же кандай болот? Сиз айтып атпайсызбы, жаңы мен жыйнап алып сал деп тапшырма бердим деп, Жок, мен айтып айткан жокмун силерге. Жыйнап алат деп атам, эгер билсек деп атам. Каерде экенин билсеңиздер, Азыр сенден көрүп атам. Муну мага жөнөтүп коесуң деген. Ооба, келиңиз, номериңизди берсеңиз. Муну сиздер билбегенде ким билет анан, Сиздер тактабаганда кимдер тактайт? Мен археологдордон билиш керек. Мисалы үчүн мен билген, мен бул жагы мисалы үчүн көрсөттүм. Мисалы үчүн тиякта деле турат экспонаттар баары. Мисалы сиз видеону көрдүңүз да, мен сизге да жөрүп коем. Бул адамдын сөйөктөрүбү? Эмне сөйөктөр? Адам сөөгү? Мисалы карасаңыз баштары, Баштарбы? Баштар, анан сөйөктөр адамдыкыбы? Билбейсизби? Жок. Мен мисалы үчүн археолог эмесмин, чынын айтканда. Мен орто кылымдардын ичинде тарыхчымын. Эмне сөйөктөр, эмне чыгып калды? Бул туура эмес, жоопкерчилик болчу. Эгер бул ойлоп атам, мисалы үчүн биздин эшиги жабык турат. Анан булар кайдан? Балким мен так билбейм, ошон үчүн айтып атам. Илимдер Академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун жетектөөчү адиси Тыныстан Арзыбаев бул боюнча маалыматы жок экенин айтып чектелди. Биз академиянын имаратын айланып жүрүп, бул сөйөктөрдүн чын эле таштанды арасында жатканын таптык. Бул кадрларды кесиптешим Илимдер институтунун ичинен тартып чыкты. Андан бир нече баш жана кабырга сөйөктөрдү көрүүгө болот.
Ошентип бул сөөктөрдү сурап, Илимдер академиясынын археология бөлүмүнүн башчысы Кадича Ташбаевага дагы байланыштык. Ал бизге аларды тарых музейинен алып келип ташташканын билдирди. Анда азыр кандай сакталыш жөнүндө неме бизде көрдүңөр го кандай акыбал болуп атат. Ошон улам помещенияларды бошотуп атат да, помещениялар жок болуп атат. Ошон үчүн биздин даже китептерибиз да жатат бардыгы бир жерде. Ошо ремонт бүткөндө анан кийин баарын иретке келтиребиз да. Эжеке, ооба түшүндүм, баягы ремонт болуп атат, ооба бул жакта ызы чуу мындай таштандылар аябай көп чыгаттыр, чаң болуп атыптыр. Бирок экспонат деген эгерде баалуу болсо, ал баягы баалуулугун жоготпойбу, жараксыз болуп калабы, билбейм. Баягы сапаты кандай болот, мындай экспонат өзү кандай сакталышы керек, мындай. Ал сөк вообще-то неме тарых музейинен келген бизге. Былтыр экен, мурунку жылы экен тарых музей алып келип бизге жана крыльцого таштап коюп, анан кийин кетишиптир эле. Биз алып кирип немеге киргизип койгонбуз. Экспертиза ошондо өткөрүлдү беле? Эмне болгон сөк деп мындай такталган эмес беле? Өз мезгилинде сакталат да, неме кылат бардыгы. Анан кийин эми уже 50-60 жыл өткөндө, улам айыл жака бул жака көчүргөндө, это музейдин подвалдарында туруп, анан сакталбай калыптыр да, эч кандай запистер немелеричи. Эми көп жыл өтүп, это вообще көп жыл өтүп кеткенде. Ошондо эжеке, ал сөөктөргө экспертиза өткөрүлгөн эмес, эмне сөөк экени белгисиз. Ушундай туруп эмне кереги бар ошентип сүйлөп? Ким аны кантип экспертиза жүргүзөт? Жок, ошо мага эмне сөөк экени кызык болуп атат да. Эмне болгон сөөк, ал мындай экспонат катары сактап аттыңыздар беле биякта, же жөн эле подвалыңыздарда жаткан сөөкпү, ошондой айтып атасызбы? Музейден алып келип биздин крыльцого таштап кеткен үчүн жөн эле подвалга киргизип койгонбуз. И всё. Биз тоже билбейбиз да, кимдин сөөк экен, каяктан экенинчи. Азыр эми жана ремонтто неме ташып неме кылып атканда, значит, жана рабочийлер ошо ыргытып койсо керектир. Ал ошондо эми ыргытылат да болду, же кайра алып кирип сактайсыздарбы? Ал болду ыргытылабы? Же сактайсыздарбы кайра? Аны өзүбүз чечебиз, ойлонушуп көрүшүбүз керек. Биз алы сактаганы тоже, поскольку белгисиз каяктан эмне экенин, тоже сактаганы кандай польза? Эч кандай польза, же илимге, же эч нерсеге. Тем более музейдин подвалында жана аярдын тасында подвалда, ал жерде дайыма суу тамчылап нетип, сууда жатып калган көп. Анан өздөрү неме кылбастан, жок кылбастан бизди жаманатты кылгысы келип, алып келип анан таштап коюп кетишпеди. Илимдер академиясынын кыргыз филиалы 1943 жылы ачылып, кыргыз илимине чыйыр салынган. Союз маалында ата мекендик илимпоздор дүйнөлүк ачылыштарды жасап, көптөгөн илимий изилдөө иштери менен алектенген. Бүгүнкү күндө академия эч кандай иш жүргүзбөйт деп эл ичинде нааразы сөздөр айтылса, андагы илимпоздор болсо макала китептеринин санын айтып мактанышат. Бирок ал эмгектердин ичинде канчасы көчүрүлгөн, канчасы сапатсыз, деги эле практикада колдонулабы, аны эч ким сөз кылбайт. Сиз медиа хабты көрдүңүз, аман туруңуз.